Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети Талас облусунда болгон көчмө жыйындын алкагында аймактагы бир катар айылдарды кыдырды. Головной нарда кетет. Бул жакта эстем көптөр потеря жок. Негизи основной мына жерде биринчи жылга чейин потеря. Депутаттар Айтматов районундагы Төмөн Тамга суу каналын оңдоо иштерин жеринен көрүштү. Анан эми биздин Токсайда ушул неменин башында ушу БДР куруш маселеси косколуп эле келатат, бирок бүтпөй атат да ушу. Шекер айыл аймактарындагы 1,5 миң гектарга жакын жер аянтын суга суу менен камсыздаган каналдын курулушун аягына чыгаруу талабы турат. Новый каналы общий немеси протяженность 26 километр. Ошондой эле комитет мүчөлөрү аталган райондогу Бактын Ногой суу каналынын курулуш иштери менен дагы таанышты. 3 куб суу кетсе, жерден барып туруп 250 литр суу калат да. 70% бүт жерге сиңип кетип атат. 70 болсо 50% точно да. Андан ары депутаттар Чолпонбай айыл аймагына караштуу Молдо Асан айылынын жашоочуларынан кабар алышты. Айылда жер алдынан суу көтөрүлүп турак жайларга коркунуч жаратууда. Жердин алдындагы суу толкунданып турат да азыр. Анан эми биз бирке жерди казсак эле ушу жарым метрден эле суу көтөрүлүп кетип атат үйдө. Анан бизден сурануучу ошол. Мына кече дагы былтыр да келип кеттиңиздер. Сиздер келип кеткенде дагы ошол газондо бир жакшынакай чогулуш болгон. Ошондо дагы МЧСти чакыргансыздар. Баарын чакырып келиптер, МЧС сиз айткандай кылды да, сиздерге шылтоодо, алар бияка шылтоолуп атат да. Ошо менен чечилбей калды. Жылда эле ушун чечилбей кетет да. Талаш шаарындагы зоналдык ветеринардык лабораториясы жакынкы жылдары толук оңдоп түзөөдөн өткөн. Бул жерде тиешелүү шарттар түзүлүп, учурда азык түлүктөрдүн баардык түрүн ички рынокко чыгарууда лабораториялык анализдерди берет. Кыргызда болгон 5 түлүк малын баарын текшеребиз. Бул мекеме 2017 жылы ЕАЭПке ылайыкталып даярдалган. Учурда лабораторияны тез арада аккредитациядан өткөрүү талабы бар. Керектүү документ иштери бүткөрүлүп, маселе чечилсе, экспортко чыгаруучу продукцияларды Таластын өзүнүн лабораториядан өткөрүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Азыр республиканын деңгээлинде иштей берет, аккредитациядан өткөнчө. Иштеп атат толук кандуу. Азыр эмне пак материал болсо дагы ушул Талас өрөөнүнө келет. Жерден изилдөө толук кандуу жүргүзүп беребиз. Анан результатын беребиз. Мисалы кан болобу, кал болобу, же болбосо жанагыдай тамак аш коопсуздугу боюнча продукциялар да келет. Эт, сүт бардыгы. Комитет төрагасы Аманкан Кенжебаев баштаган депутаттар Талас районунун Ак Коргон айылындагы сүт чогултуучу түйүндүн ишмердүүлүгүнөн кабар алышты. 3 тоннаны болсо 3 миң литр, 30 сомдон болсо 90 миң сом. То есть айыл Кудай бурса бир проектный мощность бир тапшырса бир күндө 90 миң сом ала турган болот да. Бул жакырчылыкка кандай чыгат да? Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен сүт чогултуучу түйүндөрдүн алынып берилген техникалык жабдыктар көрсөтүлдү. Маалыматка ылайык, Талас облусу боюнча сүттү муздатып сактоочу танкер, сүттүн сапатын текшерүүчү жабдыктар 10 жерге уюштурулган. Аларга $17 миллион сарпталган. Урук менен бердик деп атат, танкер алдык деп атат. Уйларды сатып алабыз деп атат. Биз ошону көрүп кетели деп атабыз өз көзүбүз менен. Ошол акчаны биз туура колдоп берип атабызбы? Же туура колдогон жокпузбу? Ушуну гана билип кетели деп келип отурабыз азыр. Асыл тукум малдарды сатып алууда фермерлерге каражат берүүнүн ордуна сырттан сапаттуу малдарды алып келүү камсыздоо пайдалуу. 20 уюм примерно $7 миң эмеден келет. Силердин жанакы көлдөгү Америкадан келген букаларыңарды себестоимости 10 миңден ашып кетпеди эле баягы грант менен келген акчаларчы. Депутат Аманкан Кенжебаев эл аралык донорлордон келген акчаны максаттуу пайдаланууга чакырып, сүттүн баасын көтөрүү талабын койду. Сүттүн баасын дагы кичине көтөрсөңөр болобу? Бул маселе бүт Кыргызстан боюнча турат. Биз муну ар бир регионго чыгып ошонун баарын көрүп атабыз. Мына айылдын сүтүн бүгүнкү күндө 25 сомдон алып атты. Талаш шаарынын ат майданын башкаруу укугун башка мамлекеттик органга берүү сунушу айтылды. Чечимге киргизип койсок, өкмөткө тапшырма берсек, буларга да жеңил болот. Булар да иштейт анан согласованный берде жерлер 2-3 жаккы баарын бириктирип анан мэрияга өткүзүп берсе, булар азыр берип гүлдөтөбүз деп. Эл өкүлдөрү шайлоочулар тарабынан көтөрүлгөн көйгөйлөрдү парламенттик трибунада өз убагында көтөрүп, аткаруу бийлигине табыштап чечүү аракетин көрөрүн билдиришти.